Бул жерде насос станция менен бул жер сары болгон участок 223 гектар жер сугарылган. Бирок элдерде турукташтыруу маселесинде элдин суранычы менен 200 биринчи декабрга полностью бүтүрөйүн суу чыгарып бересиңер уже. 425 миллионго жаңы жерди өздөштүрүү каралган. Башка жактан үнөмдөсөк дагы Баткенге ушул суу боюнча, чек ара боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү Анан азыр Лейликте айтабыз. Мурдагы 1,5 гектар жердин суголго муктаждыгы жогорулайт. Ошондой эле баштап азыр 700 метр жазып атабыз. Бул жумуш дагы Кудай буйрса декабрга чейин, декабрдын 10-доруна чейин бүтүрөбүз. Сапаты момундай болот, Сатырнага жөнөтүлгөн. Кытайлыктар өткөндөн кийинкиси. Сапаты абдан жакшы, лабораториялык испытаниялардан өткөн. Муну да ошо биринчи декабрда бүтүрөбүз деп бүтүрөбүз. Финансирование жагынан биз токтотпойбуз. Жол, суу, анан чек ара боюнча биз бардык көңүлдү ушу Баткенге бурабыз. Биринчи кезекте ушу Баткендин проблемасын чечип алышыбыз керек. Биздин өлкөбүздүн башка жерлеринде чек ара боюнча суу талаш жанагындай талаш тартыш маселелер жок. Биринчи кезекте Баткенде болуп атат. Ошон үчүн Баткенге көңүл бурабыз.